Кулатов шаарчасындагы Ош Араван жолунун боюндагы Байбол базарын бузуу үчүн бүгүн Кара Суу районуна караштуу тийиштүү кызматтардын башчылары атайын техникалар менен келишти. Жергиликтүү содагерлер буздура койбостон тийиштүү документтерин көрсөтүп, мыйзамдуу иштеп, салыкты да убагында төлөп тургандыгын айтып жатышты. Мыйзам болгондо кагаз алакандай кагаз гана бергенибизде. Жер, мусор, бир дагы кынтыксыз, бир заключение, лицензия бардыгы бар. Мен түшүнбөйм. Будан бери бир ай мурда келип бир ай болгону, колу калдыңар деп бардыгын төлөдүм. Анан кайра келип булар бузулат десе, мен кайсы закондун негизинде, кайсы законго баш ийип мен неме кыла алам? Биз Кыргыз элинин республикасынын законун сыйлайбыз. Бизди да Кыргыз республикасы, Кыргыз элинин укугун сыйлаш керек да. Биз мындай ажылдап жаман сөздү айта албайбыз. Болгону биздин укугубузду коргош керек. Болду. Биз закон негизинде төлөп иштеп келе жатабыз. Бардыгы өз ордунда. Бул Ош шаарындагы Кулатов шаарчасынын жанындагы Ош Араван жолундагы Байбол базары Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтүнө караштуу аймактардан орун алган. Кулатов шаарчасындагы Көкүмбий көчөсүндөгү 90га жакын жеңил типтеги соода көркөөлөр жана тамак аш сатуучу жайлар алынган. Ал жер Ош шаарынын башкы планына ылайык жашыл зона болушу керек жана эс алуучу жайды куруу иштери жүрүүдө. Ал эми анын жанындагы Байбол базары да шаардын көркүн бузуп тургандыктан анын ордун жашылдандыруу керектиги айтылып, иш башталган. Мыйзамсыз деп эсептелет. Биринчиден, сиз мына билдирүүнү сотко барыңыздар, ушуну аткарбай атат базардагылар. Сот чечим чыгарып берсин. Ошондо келиңиз. Ого чейин келбейм мен. Анаттын колу дагы. Жолдун боюндагы базардын узундугу 270 метр. Базар жетекчилигинин айтымында бул базарда 30га жакын содагерлер эмгектенет. Базардын канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштеп жаткандыгын Кара Суу районунун акиминин орун басары так маалымат берип айта алган жок. Айтымында өзүнүн кызматка келгендигине 2 ай болгон. Бизге баш ийет булар ошо айыл чарба министрлигине, суу чарба министрлигине баш ийишет. Бул сиздердин территорияңызда да жайланышкан, сиздер бирок сунуштамаларды айтып, тийиштүү кагаздар менен көргөзүлөт. Ошол туура эмес болгондуктан анан ушул бир канча убакыттан бери бул талаш тартыш болуп келатыптыр да. Жок, айтпасаң, бул жер качандан баштап базар болгон? Мен маалыматым жок экен, чын айтсам, бул боюнча азыр качандан. Иштегениңизге канча жыл? Мен 2 ай болду мен иштегениме. Ал арада Кара Суу районунун акиминин орун басары жаңы келгендигин эске алып, Кара Суу районунун аймактар аралык экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчиси Ырысбек Юсупов өзү маалымат берди. Анын айтымында жер айыл чарба жана мелиорация министрлигинин суу чарба мелиорация департаментинин алдындагы Ош бассейндик суу чарба башкармалыгына караштуу. Буга чейин тийиштүү кызматтардан базар курууга уруксат берилбей эле ал жерди көрктөндүрүү үчүн деп документ берилгендигин айтты. Жерди көрктөндүрүү үчүн алган Абдыманап Сулайманов өз билемдик менен базар кургандыгын айтып, бир канча эскертүүлөр берилгендиги да кошумчаланды. Көзөмөлдөн биздин инспекция тарабынан келип жүрүшкөн, бирок алар жок. Эми келсем не болот эле адам? Келгенде биз буларга ишкер деп туруп биз али неме кылган эмеспиз. Мындай чара көрүп. Жок. 2006 ай мурун 2018-жылы келип атабыз. 2019-жылы келип атабыз. Буга чейин дагы эскертүүлөр берип келген. 2015-16 бүт али суу чарбага мыйзамсыз курулуштар боюнча эскертүүлөр берилип келген. Бирок суу чарба ушул мезгилге чейин мына аткарган эмес. Штрафтарды салганбыз, башка болгон. Бул арада жерде 2024-жылга чейин мыйзамдуу иштетүүгө уруксат кагаздар бар экендигин Абдыманап Сулайманов айтат. Ал Кара Суу райондук аймактар аралык экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчиси Ырысбек Юсупов бир да жолу эскертүү бербегендигин билдирди. Бул тур эмес, бул мисалы инспекция былтыр келген, 2018 келген, полн текшерген мен. Текшеріп документтерин көрүп, полн көрүп, договорлор көрүп, полн көрүп, кишилерге менен чыгарып бер деген шартын апарып бергенмин. Закон экен ака деп кетишкен инспекция. Былтыр келген, кышта келген. Каналдарды көрүп, таза караган экен, нормально экен деп. Ар жылы жылына бер жүргөн. Немени жерди, договорун. Быйылдан 20 жыл аласыңар деген өздөрү кол коюп берген, биз согласие берген. Эки тараптуу маселеде жалпы узундугу 270 метр жерди ээлеген базардын 35 метри алына турган болду. Ал эми калган жердин мыйзамдуулугун Кара Суу райондук соту карап жатат. Эгер сот жергиликтүү ишкерлердин документтерин мыйзамсыз деп тапса, ал жер көрктөндүрүлөт. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Yok,
Kuvağımda sağlık vergensizler. Siz vermişseniz başkası vergen. Hakem bana dokument verin, protokol verin. Hemen kapınızı verseniz kimge ben? Bunu özü bardığı otamaz ben arendar. Özünüz cevap verseniz. Bunalarda teritoriyasında kurulgan demek. Şunlar cevap verir. Emin bana benim aramıza gel. Bunu sizin vergen bildiriyorsunuz ki. Yok, ne vergemiz? Az tuttunuz, yılacak verdiniz, siz verdiniz mi? Mıyzamsız da esettiler. Birinci de. Siz buna bildiriyorsunuz, soktan paramızdan şunu at karabaya tatma, batazlarına sok çeçim çıkarıp versin. O şunda geliniz lan. O için geldim ben. Manaktın kolu da. Manakken kolu jokken de manaktın kolu çok. 2004'ten beri men төлөп келатам. 80 канчанчы жылдан бeri инейем баягы бүт закон ченими документтерим бар. Кече жакында налоговый, Карасунун налогунан келип эже калдыңыздар деди. 1 квартал, 3 ай, 5-жылга чейин налог, сосфон. Эгер дешемесеңиздер, бир эле менин магазинимдин документин алып текшерип, жер, мусор, бир дагы кынтыксыз, бир зон заключение, лицензия бардыгы бар. Мен түшүнбөйм. Будан бери 1 ай мурда келип, 1 ай болгону, колу калдыңар деп бардыгын төлөдүм. Анан кайра келип булар бузулат десе, мен кайсы закондун негизинде, кайсы законго баш ийип мен неме кыла алам? Биз Кыргыз элинин республикасынын законун сыйлайбыз. Бизди да Кыргыз республикасы, Кыргыз элинин укугун сыйлаш керек да. Биз мындай ажылдап жаман сөздү айта албайбыз. Болгону биздин укугубузду коргош керек. Болду. Биз закон негизинде төлөп иштеп келе жатабыз. Бардыгы өз ордунда. Жакешева Үмүт. Ушул жакта соодагерсиз. Ооба. Мен ушу базар ачылгандан бери bir 25 жылдай базарда мен өмүрүм өтүп келатат. Ошол жылды канча жыл иштесем дагы мен бардык өкмөттүн бардыгын төлөп келатам. Эгерде кааласа мен документ менен көрсөтөм. Тил эмес, ооз эки эмес. 50 адамдын сөзүнөн көрө 250 кагаз болсун дейт, менде бардыгы бар. Siz айтып атасыздар. Но жерде өрттөндүрүү үчүн уруксат берилген, бирок өз билемдик менен деп. Бирок экотек инспекция 2014-жылдан бери эмнени көзөмөлдөр бул жерде? Эч нерсени билбедим. Экотек инспекция түзүлгөн өзү 2012-жылы түзүлдү да. Бул 2019 жыл берилген жок. 14-жылы документин алып атат. Жок, айтып берсеңиз. Сөздү уттур. Убагында көзөмөлгө алган. Сөздү экотек инспекция 2000 Сиз ошол суроого жооп берсеңиз. 2012-жылы экотек инспекция түзүлүп атат. Ага чейин булар 2006-жылдан бери куруп иштеп келишкен. Биз ага экотек инспекция мына азыркы учурдун талабы болгон үчүн мына шаарды көрүп атасыңар. Мына шаарда пөт ушундай шаардын тегерегин бардыгын ушундай мыйзамсыз курулуштардан багын алдырып, шаардын бир алыгы шаарга кире бериш немелердин инфраструктура мындай көркүн ошондой кылыш үчүн биздин Кара Сууга эми келип атат ошондой нерсе. Эми келип атат. Көзөмөлдөнгөн эмес, көзөмөлдөнгөн мурунку инспекцияга чейинки баягы неге көзөмөлдөнбөгөн ошону айтып бериңичи дейм. Былтыр мурдагы жылы көзөмөлдөн биздин инспекция тарабынан келип жүрүшкөн, бирок алар жок. Эми келсем не болот эле адам? Келгенде биз буларга ишкер деп туруп биз али неме кылган эмеспиз. Мындай чара көрүп. Жок. 2006 ай мурун 2018-жылы келип атабыз. 2019-жылы келип атабыз. Биз мындайында тааныбайбыз. Демек келген эмес, буга чейин келген эмес. Инспекциядан эч кандай келген жок. Быйыл келип атасызбы? Быйыл ошол 2019-жылдын февраль айында келип атабыз. Эмнеге дегенде талап
азыр учурдун талабы болуп атат. Мурун биз ишкерлерге мындай ишкерлер сода түйүнү иштеп аткан мыйзамсыз иштеп атса дагы мурун мындай учур болгон эмес. Биз тийген эмеспиз ага. Мыйзамсыз болсо дагы өз билемдик менен иш кылса дагы сиздер тийген эмессиздер. жасашкан. Жок, булар ошол мезгилде мына мыйзамсыз курулуштар боюнча убакыт азыр келип атат. Демек, буга чейин иш жүргөн эмеспи? Каптакта бул жер көркөндүрүү. Иш жүрүп биз бардыгын азыр буздуруп койсок, жок сөз уксаңар. Буздуруп койсок, кагаз түрүндө эскертүү берилген эмеспи бул жерге? эскертүү 2018-жылы берип атат, мына 19-жылы. 19 бердик. Мына сөздү уктур. 2019-жылы. 2000 ага чейин берсек, жок, ага чейин берсек мындай акыбал кандай болот эле? Агача өзүң ойло. Биз суу чарбага мына силер жок сөздү уктур. Экотек инспекция маалымат берип атат азыр. Бир аз артыраак турабыз. Бурулбай туруңуз. Сиздерге бир канча жылдан бери эскертүү баракчаларын берип, штрафтар салынган болчу. Бул жер көрктөндүрүү үчүн пайдаланып турган жерди булар сода түйүн кылып өз билемдик менен иштетип жүргөн деп дооматты койду. Ушул маалымат туурабы? Жок, бул тур эмес. Бул мисалы инспекция былтыр келген, 2018 келген, полн текшерген мен. Текшеріп документтерин көрүп, полн көрүп, договорлор көрүп, полн көрүп, кишилерге менен чыгарып бер деген шартын апарып бергенмин. Закон экен ака деп кетишкен инспекция. Былтыр келген, кышта келген, каналдарды көрүп, таза караган экен, нормально экен деп. Мындан барып машиназарга барды, машиназар көрсөт, каналдар вообще мыналарды караң деди. Немеге воткозго иштеп салабыз деди алар. Кетиштүү, кеткенден быйыл эле булар мына базар башталды. Булардыкы 10 жылдан бери мына базарда 10 жылдан бери неме болуп жүргөндө, снос деп жүргөн. Ар жылына бери жүргөн. Немени жерди, договорун. Быйылдан жыл аласыңар деген өздөрү кол кой берген, биз согласие берген. Биз сурандык, ошого деп бизге 2 жыл, хата 24 жылга чейин турсун, өз билимдик кылып күндө келет да, мында келет, биз жататып. Өз билемдик келет. Силерге мурун штрафтар вообще келген эмес, штраф салган эмес. 2010 инспекция келгенби буга чейин? Келген, 2018 келген дагы документтер көрүп кеткен, таза кармаң деген. Келген экотек инспекцияны билесиз. Февралдарда келген. Былтыр 2018 келген. Демек, кагаз түрүндө эскертүү берген эмес, Ооба. Тиги суу чарба башкармалыгына. Жок, ана келген эмес. Онда таза кармак алам, нерде болду, теректерде эккенбиз бу нерде. Тазалыгын эле көзөмөлгө алып. Тазалык көзөмөлдө. Жок, бул көсөктүү мамлекеттин эмес. Мынерде арендага берсин 2014-жылы берилген мына. Арендага деп мына. 2014-жылы берген. 2014-жылдан канчанчы жылга чейин болгон? 24 жылга чейин. Бесрочный 24 договор бар бизде мына. Бесрочный. 24-жылга чейинки каерде договор? Но немеге протокол городсоветтен өткөн неме, карасын немеси. 2024-жылга деген кагазды көрсөтүңүз. Азыр деди. Мына берчү. Мына 2024 жылга чейин мына. Кана? Мына эмнеде жазып турду мына. Мына эмнеде 8 жылга берсин, 2017 жылдан 8 жылга берсин деп жазып турду. 24-жылга чейин. 14-га чейин 100га чейин төлөгөн. Ешкимди төлөп жүргөн айда. Бүтөсөзөр бар. Бурушуну менен экотек инспекциянын 3-жолу келиши. Май айында келгенде, апрель айында келгенде соттук чечимдер чыкмай сайын бузганга келбейбиз деп сөз берип кеткен эле. Азыркы күндө соттун чечимдери чыга элек. Даже тергөөдөгү иштер сотко өтө элек. Биз бир гана мыйзамдуулугун талап кылып атабыз. Макул, эгерде соттон биз утулуп калган болсок, сиздерди убара кылбастан магазинибизди өзүбүз бузуп кетебиз. Ошого чейин бизге покой бериңиздер деп айттык. 2024-жылга чейин келишим бар экен да? Келишим бар. 2024-жылга чейин келишимди булар признавать этпей атат. Мыйзамсыз деп атат. Эгер мыйзамсыз болгон болсо 2006-жылы протокол градосоветтин чыккан протоколу турат, техпаспорт турат, госакты турат. Эмне үчүн мыйзамдуу деп ошол учурларда берди. Ошол документтердичи өздөрү түзгөн документтерди өздөрү мыйзамсыз деп атканда түшүнө албайсың. Шуңгула да эл өзүн өзү багуу системасы да бул азыр
Gidiyorsa al, al, al. Biraz da.